Кыргызстандын Залкар уулу белгилүү жазуучу, коомдук жана мамлекеттик ишмер Чыңгыз Айтматов. Чыңгыз Айтматов Талас облусуна караштуу Кара Буура районундагы Шекер айылында 1928-жылы 12 декабрда туулган. 1946 Жамбыл шаарындагы зооветеринардык техникумду, 1953-жылы Скрябин атындагы Кыргыз мамлекеттик айыл чарба институтун бүтүргөн. Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгы улуттук адабият үчүн эле эмес, улуттук искусствонун башка түрлөрүнүн өнүгүүсүнө да өзүнүн зор таасирин тийгизди. Анын чыгармаларынын негизинде музыкада чакан, обондуу ырдан тартып симфонияга чейин жазылды. Көркөм сүрөт искусствосунда ондогон, жүздөгөн эмгектер жаралды, театралдык спектакльдер, кинофильмдер коюлду. Чыңгыз Айтматов бүгүнкү күндө чыгармалары көп басылган классиктердин бири. Анын чыгармалары дүйнөнүн 165 тилине которулуп, бир нече ирет чоң тираж менен кайталап басылган. Анын чыгармалары кыргыз адабиятын эл аралык деңгээлге көтөрүп, жазуучунун дээрлик бардык чыгармалары КМШ өлкөлөрүнүн драма жана опера театрларынын сахналарында коюлган жана чыгармалары боюнча тартылган фильмдер эл аралык кинофестивалдардын сыйлыктарына жана байгелерине болгон. Обон Жамиля повестери кыргыз идеялык эстетикалык проблематикасы жана ага шаймашай келген көркөмдүк сапаты менен кыргыз совет адабиятындагы нукура жаңычыл чыгарма болуп, бат эле көп тилдерге которулду. Сыйлыктары: кыргыз эл жазуучусу, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын анык мүчөсү, социалдык эмгектин баатыры, Лениндик жана СССР мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты, Кыргыз Республикасынын эл баатыры. Улуу жазуучу Чыңгыз Төрөкулович Айтматов 2008-жылдын 10-июнунда 80 жаш курагында катуу оорудан кийин дүйнөдөн кайткан.